Гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк кампаниясы аялдарга карата зомбулукту жоюунун эл аралык күнүндө башталып, адам укуктарын коргоонун эл аралык күнүндө жыйынтыкталат. Жыл сайын кампаниянын темасы өзгөрүп турат. Быйылкыныкы биригели аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга колдоо көрсөтөлүү деп аталат. Бүгүнкү күндө бизде ушул зордук зомбулуктан коргоо жана сактоо мыйзамы иштеп жатат. Анын алкагында биз 3 негизги жобо кабыл алганбыз. Бул ушул мамлекеттик органдардын биргеликте иштешүү, анан ошол зордук зомбулук жасаган адамды ага мындай түзөтүү программаларын ошондойлорду иштеп чыкканбыз. Тажрыйба көрсөткөндөй кыз келиндер менен балдарга карата күч колдоону көбүнчө үй бүлөлүк оор шарттардан улам келип чыгууда. Башкача айтканда, аялдар менен күйөөсүнүн ортосундагы жаңжалдар каржылык мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу. Ошол эле учурда үй бүлөнү пландаштыруу боюнча аялдарда маалыматтын жетишпестиги негизги себептердин бири. Аялдарды мыйзамдын негизинде коргоого дагы мүмкүн болбой жатат. Анткени буга тиешелүү мыйзамдар кабыл алынганы менен карама каршылыктардан улам ал натыйжалуу иштебей келүүдө. Бир гана баягы камап баягы жазалай бергенден дагы жыйынтык чыкпай атат, көрүп атасыздар. Ошондуктан биз оңдоп түзөө программаларын киргизип атабыз да. Жанагы түрмөдө отурган ушундай кылмыштар жасагандар үчүн өзүнчө оңдоп түзөө программасы, анан кийин баягы административдик нарушение кылгандарга өзүнчө, анан кылмыш иш кылгандарга өзүнчө. Аялдар менен балдардын зомбулуктарын алдын алууда кыз келиндерди туруктуу жумуш орундары менен камсыз кылууга да жетишүү зарыл. Бизнес долбоорлору барларын каржылык колдоо көрсөтүү менен ишкерлигин өнүктүрүп кетишине шарт түзөө. Аялдарды жашыл экономикага, IT тармагына тартуу боюнча да долбоорлорду иштеп чыгуу учурдун талабы. Улучшить именно защиту жертв насилия. Аялдарга жана кыздарга карата зомбулукту жоюуда жарандык коомдун, мамлекеттин, жеке сектордун, эл аралык каржы институттардын жана башкалардын көбүрөөк колдоосуна, кызматташуусуна жана туруктуу инвестицияларды тартуу зарыл. Вопросом предотвращения насилия. Аялдарга жана балдарга карата зомбулуктун алдын алуу үчүн гендердик маалымат порталын ишке киргизүү пландалууда. Ал жактан кыз келиндер уртокмокко кабылган учурда укугун кантип коргой алат? Сайт аркылуу психологиялык жардам алса болот. Дүйшөн Шаршембеков, Тилек Айталиев, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.